Урматтуу Ашырбек Бойдонович, биз быйыл бюджетти 20 миллиарддан ашык дефицит менен кабыл алдык да, туурабы? Биздин мамлекетибизде акча жоктугуна карабастан, мына жакында салык кызматкерлери, бир топ салык кызматкерлер 217 миллион сом кыргыз мамлекетине, кыргыз бюджетине зыян келтирди деп камалып жоопко тартылып атат. Мен суроо берет элем, жетекчилик эмнеге жоопко тартылбайт? Эмнеге жетекчилик отурат? Алар жооп берет. Ушул бул биздин бюджетке жасаган мамилеси бул бир паразиттей мен кабыл алат элем да. 20 миллиарддан ашык дефицитибиз болсо ошондой. Ошондуктан мен талабым жоопкерчилик, жетекчилик дагы жоопкерчиликке тартылсын. Экинчи маселе, мына биз укук коргоо органдарында реформаларды айтып атабыз. Бирок ошону менен биргеликте укук коргоо органдарына биз мүмкүнчүлүк шарт түзүп бериш керекпиз. Менин маалыматыма караганда, мына Бишкек шаарында гарнизон бар. Бишкек шаардык УУДга караштуу, ошонун карамагындагычы. Ошол жерде ички иштер орган милиционерлер, кызматкерлери болгону 20-30% менен эле форменный обмундирование менен камсыз болуптур. 20-30% гана бут кийим, баягы обувь берилиптир. Аны биз аларга шарт түзбөй туруп, кантип биз реформа жүргүзөбүз? Кантип биз алардан так өзүңөрдүн милдетиңерди аткаргыла деп талап кое алабыз? Ушуга дагы көңүл бурсаңыздар. Үчүнчү маселе, өзүңүз жакшы билесиз, мына Ислам жаныңызда отурат, билет. Кара Суу районунда Мады айыл өкмөтү бар. Ошол мына 3-4 жылдан бери мен айтып келатам, Мады менен Учкундун ортосундагы жол бар. ДЭП 45 деген ишканага караштуу. Ошол жерде 70% асфальт уже бүткөн. Болгону 1-1,5 километр калды. Ошону сураныч, аягына чейин, Учкун айылына чейин чыгарып койсоңор, Мады айыл өкмөтүнүн эли өтө чоң бир ыраазы болот да сиздергечи. Анан кийин мына былтыр рахмат, ошол Мады айылында 60 канчанчы жылкы Кыргызстан боюнча эң аксакал насос бар эле. Ошону 5 жыл айтып алмаштырдык. Бирок жаңы насос келди, көпчүлүк запчастары жок экен да. Мына азыр жазгы талаа жумуштары башталат. Сууга камсыз болот элибиз. Ал жаңы насос турганы менен, иштебегени менен кандай пайда? Ошондон сураныч, ошону керектүү запчасттар менен камсыз кылып, ошо насосту ишке салып бериңиздер. Анан мына салык кызматкерлери боюнча Ашырбек Бойдонович, мага кат жүзүндө жооп бериңиздер. Жоопкерчиликти жетекчилик тартыш керек. Рахмат.